Төө ашуу жана өтмөк ашууларында жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, Ош-Бишкек унаа жолундагы төө ашуу ашуусунда жол жааган кардан тазаланып, туз, кум аралашмасы себилүүдө. Ошондой эле тазалоо иштери Суу-Самыр, Талас, Тараз унаа жолундагы өтмөк ашуусунда жүргүзүлүүдө. Унаа кыймылына чектөөлөр жок. Белгилей кетсек, буга чейин синоптиктер 20-22 сентябрда өлкөнүн аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, 20 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде катуу жаашы, күн күркүрөшү, тоол райондордо кар жаашы күтүлөрүн маалымдаган. Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолундагы калмак ашуу ашуусунда айдоочусу жок жүк ташуучу унаа табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, күн мурун жүк ташуучу унаа ашуудан чыга албай, жолду тосуп калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3 куткаруучусу барган. Токтоп турган унаанын ичинде айдоочусу болгон эмес, алдын ала маалыматка ылайык, ал Беларусь жараны болгон. Учурда куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Түркияда тикурчак кырсыгынан каза тапкан 2 жарандын сөөгү Кыргызстанга жеткирилди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашты. 2023 жылдын 20 сентябрында каза болгондордун сөөгү Кыргызстанга жеткирилип, туугандарына өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Түркиянын Мендрес аймагында токой өртүн өчүрүүгө катышкан тигучак кырсыкка учурап, Тактали дамбасына кулап түшкөн. Кырсык 16 сентябрда катталган.